Мен де кыска оюн билдирип коеюн. Бул бираз мыйзамдан тышкары болуп калат, бирок ошого тийиштүү болуп калат. Бул жерге тийиштүү жетекчилер келип отурасыздар. Айрыкча экотехинспекция, саламат сактоо министрлигинен келип отасыздар. Азыр коомчулукта айрыкча бул жаштардын арасында бир көйгөйлүү маселе көтөрүлүп калды. Айрыкча мектеп окуучулары. Ошого бир пропагандалык иштерди жүргүзсөңүздөр. Мына окуучулар да бул жерге келип отуруп калды. Мен да ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып азыркы жаштар ушу базарга барып, жана клей, анан карп деген химиялык составында химиялык элементтер кошулган. Бул эми производстводо колдонуп жүрөт. Ошондой заттарды алып, пакетке куюп алып, жытташып атпайбы? Мына бул эми роликтерден чыгып көрүнүп атат. Жаш балдар айрыкча. Эми мунун баардыгы ошо балдардын билбестик менен кылып атат, бирок алар өздөрүнүн ден соолуктарына ошондой эле жанагындай наркотикалык нерселерге тез берилип кете тургандай кылып туруп өздөрүнө жол ачып атат да. Айрыкча бул карп деген жанагындай бул базарларда сатылат экен, эми аны сатканга тыюу салганга болбойт, бирок сиздер бир пропагандалык иш жүргүзсөңүздөр. Анан жана супер клей, момент деген клейлерди алып алып, ошону жытташып атат. Сиздер тараптан, мамлекет тараптан айрыкча ушу саламат сактоо тармагында мындай иш-чаралар көрүнбөй калды. Анан ушуга бир роликтерди чыгарсаңыздар, роликтерди чыгарып көрсөтүп, эгерде жыттасаңар, мындай кылсаңар өзүңөргө зыян, ден соолугуңарга зыян деген. Анан сатуучуларга да ошондой заттарды саткандарга да бир кайрылып койсоңуздар, эгерде жашы жетпеген окуучу балдар келип алам десе, ошолорго бир запрет коюп койсоңор. Базарда ушу клей саткан, карп саткандар айтышып атыптыр, аябай эле катып өтүп атат, жаш балдар келип эле сатып алып кетип атат деп базарлардан. Мына ошондой информациялар чыгып атат да. Ошо менен кумар тартышып атат да жаш балдар, айрыкча мектептин окуучулары. Ошого мен суранат элем, бул жерде Дастан Рысбекович, абдан жакшы нерсени айттыңыз. Ролик чыгарабыз, туура бунун зыяндуулугу боюнча, элге ушу агартуу иштери боюнча жумуштарды күчөтөбүз. Рахмат, ошону эске алып койсоңуздар.